Улутубуздун сыймыгы болгон улуу Манас атабыздын рухуна арналган Манас күнү аталышындагы иш-чара болуп өттү. Руханий жан азык тартуулаган кече жеткинчектер тарбияланган Балатай бала бакчасында уюштурулуп, манасчылардын Манас айтуусу менен башталды. Кагыла ендер Манас, калкымдын тоосу сел Манас. Намысын колдон алдырган аваңдын алын ой көр Манас. Көккөн улуу бок мурун, көкөтай малын айдады. Аш берем деп атага, азапка журтту байлады. Кыйын күн төшүп башына, мына кыргыздын шоруга айнады. Көгөнтайдын кызы. Манас таанууну кыргыз элинин улуу эпосторун үйрөтүүнү, окутууну, жайылтууну бала бакчалардан гана эмес, жаңы төрөлгөн наристеден башташ керек дейт манасчы Рыспай Исаков. Ушинтип чыга калганы күчөмөк болду бул күндө, күгөлдү кыргыз жаңжалы абалтадан Манас шоқ экенин капырай билбей калган экенбиз. Көкжалы Манас дегенде көңүлгө такыр бул күндө. Бала бакчадан эмес, төрөлгөндөн керек болсо төрөлгөнгө чейин даярдыктарды көрүш керек. Атанын деми менен, эненин кеби менен сиңе турган нерселер бар. Кан менен, жан менен жүгүрө турган нерселер бар. Ошолорду эстен чыгарбаш керек да. Маселен, Жапондордо келин бойгат боло баштагандан баштап улуттук музыка жазылган белдемчилерди тагып коет дейт да. Бала ошону менен тарбияланып, ошону угуп, улуттун руху менен сугарылып чоңоет дейт. Биз ушундай нерселерди кылууда өксүк нерсе менен жашап келатабыз. Мунун баары башка бирөө кылып аткан нерсе эмес, өзүбүз аракет кылбагандыгыбыздын себебинен да. Өзгөчө жаштарды, жеткинчектерди тарбиялоодо заманбап техникалык жетишкендиктерди дагы өздөштүрүшүбүз керек болчу. Бул саамалыкты белгилөөнүн бирден бир негизги максаты балдарга Манас таануу аркылуу жаш кезинен мекенди сүйүүгө, аны коргой билүүгө, руханий байлыктарды сактоого, эмгекчилдикке, чынчыл, ар намыс, патриот, достукка бекем болууга үйрөтүү дейт уюштуруучулар. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда болуп жер жаңы. Манас күнү деп тема койгонбуз. Ошол эмче Манас деп койдук? Себеби дегенде бул Манас атабыздагы ушул элин жерин душмандардан коргоп, мына ушул жаркыраган жашоону алып келдик десек болот. Ошого карата балдарды дагы ошол Манас атабыздын баатырлыгын, Манас атабыздын эр жүрөктүүлүгүн, мекенди сүйгөндүгүн, элин жерин сүйгөндүгүн ушуну балдарга баягы бизге кандай ушул каада салт, ушул нарк насил, өнөр мурас болуп келген болсо, биз дагы ошолорду мурас кылып калтыралы деген эң башкы максатыбыз ушул эле. Бала бакчадан баштап атканыбыздын себеби ошол балдарыбыз кыргыз тил, анан биздин нарк насилди, каада салтыбызды, үрп адаттарыбызды үйрөнсө деген ниетте ушул ишти ушул бала бакчадан баштап атабыз. Декен мага кайчан айтат деп, байбиче жатып баты. 10 жылдан ашуун иштеп келе жаткан Балатай бала бакчасы кыргыз тилдүү. Учурда 3 тайпага бөлүнгөн жана 1,5 жашка чейинки балдарды кабыл алышат. Мектепке чейинки бөбөктөр кошумча чет тилдерин үйрөнүшөт, кыргыздын улуттук оюндарын ойноп, музыка, комуз, Манас айтуу ийримдери бар. Улутубуз кыргыз болгондон кийин балдарыбыз ушу кыргыз тилинде жакшы үйрөнсүн деп биз кыргыз тилинде өтөбүз. Балдарыбызды нарк насил, каада салтты өркүндөтүп өстүрүү үчүн ушу балдарыбызга ушундай
тарбия берип үйрөтөбүз, эмгек кылабыз. Андан сырткары деле баягы башка кадимки эле бала бакчадагы эле сабак өтүлөт, баардык нерселердин баары жазалат. Андан сырткары анан кошумча дагы Манаса бабабызды даңазалоо иретинде ошо манас айттырабыз балдарыбызга. Эң кичинекей балдардан сырткаркы балдарга бүт ошо сабак өтүлө берет. Балдарга ошо колубуздан келген сабак өтүп, биздин ата-энелерибиз дагы ыраазы бизге кандай тарбиялап атканыбыз. Бизге да ошондой шык берип турат ата-энелер. Салтанатка улуу манасчылар, тарбиячылар, мугалим, ата-энелер, ак элечек апалар катышып, жеткинчектердин даярдаган чакан программадагы концертине күбө болушту. Анда кыргыз бийи бийленип, кичинекейлердин манас айтуусу менен коштолуп, Кыргызстан улуттук оюндары ойнолду. Балатай бакчасындагы иш-чара өзгөчө болуп жатат. Эң негизгиси Кыргыздын салты сакталып, улуттук кийимдер, улуттук оюндар көргөзүлүп, манасчылык өнөрдү көргөзүп, жаш наристелердин көкүрөгүнө бир жаназык болуп атат да булчу. Ушундай жакшы бир иш-чараны башка дагы бала бакчаларда дагы ушуну самал катары көбөйтүп дегендей Кыргыздын улуттук нукура бир салттуулугуна тарбияласак деген чоң бир үмүттөрү бар да. Бул иш-чараны Каныкей апалар насааты тобу жана бакча жетекчилер тарабынан өткөрүлдү. Алдыда Кыргыздын улуттук баалуулуктарын чагылдырган каада салт, үрп адаты камтылган саамалыктар өткөрүлөөрү мерчимделди. Алтынай Шадылдаева, Мурадилов Бексултан, Таңкы СТВ көрсөтүүсү үчүн.